Жашоодо биз көп суроолорго жооп издейбиз. Бирок дайыма эле туура жоопту таба албайбыз. Кудайдын сөзү биздин ар бир сурообузга жооп берет. Эмне үчүн Кудайды көз менен көрүүгө мүмкүн эмес? Саламатсыңарбы угармандар? Кудай силерге өзгөчө батасын берсин. Эмне үчүн Кудайды көз менен көрүүгө мүмкүн эмес? Анткени ыйык жазууда, ыйык Инжил китебинде Жакан жазган жакшы кабардын 4-бөлүм 24-аятында мындай дейт: Кудай рух, ага табынуучулар да рух менен, чындык боюнча табынулары керек. Демек, Кудай рух дейт. Рух руах деп айтылат. Ал аба дегенди билдирет. Абаны биз көрбөйбүз, бирок аба бар экенин билебиз, сезебиз. Анткени ошол аба менен дем алып жашап жатабыз. Сен абаны көрсөтчү, аба барбы деп эч ким суроо бербейт, анткени абанын бар экенин билет. Биз көрбөсөк дагы анын сезебиз, жашайбыз аны менен. Ошол сыяктуу эле Кудайды көрбөсөк дагы ал Кудай бар экенин билебиз. Кудай көрүнбөйт, бирок ал Кудай бүт жерди, бүт ааламды курчап турат, аба курчап турган сыяктуу. Дөөт пайгамбар бир учурда Кудай тууралуу мындай деп айткан экен. Забур китебинде 138-забурда 2-аяттарда мындай дейт: Сен менин качан отуруп, качан турарымды билесиң. Сен менин ойлорумду алыстан эле билесиң. Басып бара жатсам да, эс алып жатсам да, сен мени курчап турасың. Сага менин бардык жолдорум белгилүү. Дөөт өзүнүн жашоосунда ал Кудайды көз менен көргөн жок, бирок Кудайдын бардык жерде аны курчап жүргөнүн, Кудай аны курчап тургандыгын ал дайыма сезген экен. Ошол себептен биз Кудайды көрө албайбыз, анткени ал рух, ал көрүнбөйт, бирок ал биздин жашообузду бүт жагында көрүп турат. Караңгыда жүрсөк дагы, төшөгүбүздө жатсак дагы, башка өлкөдө жүрсөк дагы, эмне кылып атсак дагы, бардык учурда ал Кудай көрүп турат. Ал көрүнбөйт, бирок ал биздин жаныбызда экенин унутпашыбыз керек.